Мырзайым Менделиптин Азезил куурчактары. 2 бөлүм. Полиция кызматкерлери Шелвиндин укмуштуу окуялары. Эртең менен Рикори кадимкидей оңолуп калды. Эс учуна келе албаса да температурасы, дем алышы жана жүрөгүнүн кагышы кадыресе жакшы болуптур. Брейл экөөбүз кезектешип күзөтүп, түнү менен жанынан чыккан жокпуз. Сакчылар нанушта учурунда алмашышты. Кечээки меймандардын бири Рикорини көрүп чыгып, анан ден соолугу жакшырып калганын айтсам, аябай кубанып калды. Түндө жатаар алдында Рикори көргөн билгендерин жан дептерине жазып жүрбөсүн деген ой башыма уялап, анын чөнтөктөрүн карагым келди. Ыңгайдан пайдаланып, Рикоринин кагаздарын карап көрбөсөм болбойт. Анткени экөөбүздүн жалпы кызыкчылыгыбыз бар болчу. Мени менен акылдашайын деп келатып, жүрөгү ооруп калыптыр деп мейманына кайрылдым. Рикориде мени кызыктырган кат-кабар болуп калышы дагы ыктымал дедим. Мейман жигит макул болуп, Рикоринин пальтосу менен костюмун карап чыктык. Чөнтөгүндө мени кызыктырган нерселер жок экен. Пальтосунун ички чөнтөгүндө узундугу 8 жуң ип-ичке жип 8 жеринен чие байланыптыр. Мындай таң каларлык дүйнөнү эч качан көргөн эмесмин. Эмнегедир жипти жийиркене кармадым. Мейманга көз кыйыгымды салып, ал дагы айраң таң калып тургандай. Рикори ырым-жырымчыл адам болгондуктан жипти тумар катары пайдаланган го деген ой келип, чөнтөгүнө салып койдум. Жалгыз калганда жипти кайрадан ынта коюп карадым. Жип аялдын бозомдук чачы менен ар башкача байланыптыр. Түйүндөр ар түрдүү болуп, бири-бирине ар кандай ыраактыкта жайгашкандыгын кандайдыр бир сүйлөм жазылгандай элес калтырды. Түйүндөрдү карап туруп, бекем жабылган эшикти ачкым келип тургандай сезилип кеттим. Өлүм алдында жаткан Питерсти бакалап турганда да өзүмдү ушундай сезгем. Кандайдыр бир күчкө баш ийгенсип, жипти Рикоринин чөнтөгүнө салбастан Робинс ап келген куурчакка кошуп, үстөлдүн яшигине ыргыттым. Көп өтпөй Маккан телефон чалды. Анын үнүн угуп, кубанып кеттим. Рикоринин машинесинде ажайып окуя эсимен кетпей, кайрадан күмөнсүнүп баштадым. Маккан качып кетсе жаман абалда калам го деп жүргөнсүдүм. Менин кубанганымды сезип калганбы, Маккан күлүп калды. Мени качып кетти деп ойлогонсуз го, доктор. Сиз эми мени сабапта кетире албайсыз. Күтө туруңуз, бир жаңылык угузам. Аны чыдамсыздык менен күттүм. Жалгыз келбей, кийим-кечек салчу, кагаз мүшөк көтөргөн кызыл жүздүү копол кишини ээрчитип алыптыр. Анысы мен бульвардан жолуктурган полиция кызматкери экен. Отуруңуздар дедим. Полиция кызматкери орундукка көчүк басып, мүшөгүн тизесине койду. Макканга суроолуу карадым. Шелвин, деди полиция кызматкерине кол жаңсап. Ал сизди тааныйм дегенден ээрчитип келдим, доктор. Доктор Лауэлди тааныбасам мында келмек эмесмин, Маккан, деди. Шелвин кабагын салып. Доктордун башында мээси бар экенин жанагы кебек баш лейтенант билсе болот эле. Болуптур, деди Маккан сурданып. Эмнеси болсо да доктор сага эм салып берет, Тим. Мен дарыланайын деп келген жокмун, деди Шелвин кыртышы сүйбөй. Мен аны өз көзүм менен көрдүм деп какшана берип, тилим тешилмей болду. Доктор Луэл мени мас экенсиң же акылыңан айнып калыпсың десе, билгениңди кылып ал деп басып кеткем. Аны сен да угуп кой, Маккан. Экөөнүн кебине кызыгып калдым. Койдум, Тим, деди Маккан аны жайкай сүйлөп. Мен сага ишенем. Эмне үчүн ишенеримди билесиң? Ал мени жалт карагандан улам Рикори жөнүндө Шелвинге айтпаганын баамдадым. Доктор, машинеден секирип түшө качкан куурчак жөнүндө сизге айтсам, мени алдамчы деп ойлоп калдыңыз. Ойлосо ойлой берсин. Куурчак анча алыс кетпеген болуш керек, дедим ичимден. Механикалык куурчак канчалык күлүк болсо да бир жерге жетип токтойт да, деген ой менен аны көргөн билген кишиден издеп бараттым. Шелвинди жолуктурдум. Кана, Тим, эмне көргөнүңдү докторго айтып бер. Шелвин көзүн ирмегилеп, мүшөгүн кармалап койду да баяндап кирди. Көргөн билгенин улам башынан түшүндүрүп
айта берип жадап калгандай. Айткан кебине ишенбейт деп ойлоп алганбы, кыжырлана мындай деди. Түнкү саат 1-де күзөттө турсам, кимдир бирөө жардамдашкыла, өлтүрмөк болду, жоготкула деп айгай салды. Үн чыккан жака жүгүрүп жетип, скамейкага чыгып отурган костюмчан, калпакчан жигитти көрдүм. Ал бирдемен эле таяк менен койгулап жатыптыр. Жакындап келдим да таяк менен баштан ары бир салдым. Мага бурулду да кучактап калды. Оозунан виски жыттанганынан мас экен деп ойлодум да. Тынчтаныңыз, жашыл шайтандар көздөн кайын болот. Арак шарап ичүүгө баки журтка тыюу салынгандан бери эркек таналар оозуна бирдемке тийсе эле мас болуп калчу болушту. Дайныңызды айтыңыз, таксиге салып жиберейин, же госпиталга бара аласызбы дедим. Ал мени бекем кармап калтырап турат. Мени мас деп турасызбы? Жакшылап карасам сопсо экен. Мурдараак мас болсо да соолуга түшүптүр. Ал скамейкадан секирип түштү да шымындагы бак элегин түрүп, байпагын түрдө эле бутундагы жарааттан сызылып кан агып жатканын көрдүм. А балким муну да жашыл шайтандар жасады дээрсиз, деди. Кимдир бирөө ийне менен сайып алгандай көзөнөк экен. Макканга суроолуу карасам көзүн ала качты. Кайдыгер гана сигаретасын кармалайт. Бул эмнеси? Ким ушинтти десем, куурчак деди. Селттей түштүм. Бүткөн боюм дүркүрөп чыкты. Макканды карап калдым. Ал мени сактана карады. Шелвин да менден көзүн албайт. Жигит мага куурчак деген болчу деп, Шелвин чыңырып ийди. Куурчак деди. Маккан күлүп калды эле Шелвин ага бурулду. Аптыга мындай деди. Сизди түшүнүп турам, Шелвин. Аны куурчак жарадар кылган окшойт. Таң каларлык окуя. Сиз мага ишенбей турасызбы? Деди жутуп жибере тургансып. Кантип эле ишенбей коеюн? Айта бериңиз дедим. Жигиттин дөөдрөк кебин кайталаган мас неме деп турасыз го. Кебек баш лейтенант да ошондой деген. Андай эмес деп шашыла ишендирдим. Шелвин жайлана калды да кебин улады. Мас жигиттин аты ким? Десем, кимдин дейт? Куурчактын аты ким экен? Дедим. Сары чаштуу куурчакка окшоп кетти. Кара чаштуулар минтпейт болчу. Ишенип коюңуз, эркек куурчак экен. Кадимки эле куурчактын өзү. Биртике кызып алып, тамекини түшүрүп жиберип, алайын деп эңкейип, бактын түбүндө аркта жаткан куурчакты көрдүм. Өйдө кылайын десем эле ал ыргып туруп, башыман алыс секирди. Коркуп кетип, кайда жетип кетти экен деп туш тарабымды карагыча, балтыр этиме бирдеме сайгылагандай болду. Сыздап ооруп чыкты. Мындай карасам, куурчак ийнеси менен мени саюуга даярданып калыптыр. А балким куурчак эмес эле эрежелер болуп жүрбөсүн, деп сурадым. Кандай эрежелерди айтып жатасыз? Ал мени ийне менен сайган. Боюнун узундугу 2 фунт, көк көз куурчак болчу. Анын күлгөнүн көрүп, жаным чыгып кете жаздады. Нес болуп калганыман пайдаланып, ал мени 2 куурдай сайып өттү. Өлтүрүп койбосун деп үнүм жетишинче кыйкырып кирдим. Менин ордума ким эле болсо жер жаңырта кыйкырмак. Сиз келгенде куурчак бактын түбүнө жашынып калды. Кудай акы, таксиге салып ийиңиз, коркканыман бутум шилтенбей калды. Коркконго кош көрүнөт. Мас кишинин башына эмнелер гана келбейт деп колтуктап алдым. Бирок бутумдагы жараттын себебин биле албай башым катты. Такси күтүп турсак келатат деп кыйкырып жиберди. Бурулуп карасам, мышык же ит кейпинде бирдеме келаткансыйт. Аңгыча бурчтан машина чыга келип, мышыктыбы иттиби жалпайта басып кетти. Мас жигит ач айкырык салды. Машина токтобостон зымырап жүрүп кетти. Мен ышкырык чалганча көзгө көрүнбөй калды. Мышыкка итке окшогон бирдеме кыймылдап жаткандай болду. Басып бардым. Тизесиндеги мүшөктү үстөлдүн үстүнө коюп оозун чечти. Ит дегени мына могу экен. Мүшөктөн куурчак кейпиндеги бирдеме алып чыкты. Автомобиль бир чырын чыгарыптыр. Бир буту жок, экинчи буту араң эле илинип турат. Кийими айрылып чаң басып калыптыр. Кодо кишиге куюп койгондой окшош куурчак экен. Арка мойну астында калыптыр. Маккан куурчактын башын өйдө кылды. Кайра салып, төбө чачым тик турду. Жүрөгүм токтоп калды. Мени маркум Питерс карап турат.
өлүм оозунда жаткан кезиндегидей болуп өңүнөн азизил жыылмаю кетпейт. Питерстин куурчакты ыкылас коюп карап жатканымды көрүп, Шелвин канааттангандай болду. Бул оюнчук тозок машина экенине көзүңүз жетти го дейм, деп сурады ал. Доктор аны түшүнөт. Анткени ал акылдуу киши деп айтпадым беле. Ал куурчакты үстөлдүн бурчуна коюп жатып, бул азыр азизилче, ичеги сезилгенче күлүп ийсе дагы анча таң калбас элем. Андан ары эмне болгонуна кулак салыңыз, доктор. Андан ары эмне болгонуна кулак салыңыз, доктор Лауэлл, деп Шелвин кебин улады. Бир аз карап турдум да өйдө көтөрдүм. Мында бир мандем бар, Тим Шелвин, дедим ичимен. Каккан казыктай болуп катып калган мас жигитке басып келсем, менин айтканыма ишендиңизби? Куурчак дебедим беле, ишендиңизби? Жигит, дедим мен. Мында бир мандем бар. Азыр участокко баралы. Сен лейтенантка көргөнүңдү майда баратына чейин айтып бер. Бутуңдун жарасын көрсөт. Жарайт, бирок куурчакты мага көрсөтө көрбөңүз, деди ал. Экөөбүз участокко жөнөдүк. Лейтенант сержант дагы 2 кызматы бар экен. Куурчакты лейтенанттын алдына койдум. Дагы эмне алып келдиң, деди ышыңдап. Бирөөнүн баласын уурдап алышкан го. Бутуңду көрсөт, деди маска. Бак элегин түрүп бутун жаратын көргөздү. Кимден таяк жеп жүрөсүң? Деди лейтенант өйдө болуп. Куурчактан, деди мас. Лейтенант аны тише тиктеп, көзүн ирмеледи да кайрадан отурду. Болгон иштин окуясын төкпөй чачпай айтып бердим. Сержант менен 2 жигит боору эзилгенче күлүштү. Кызарып татарып чыккан лейтенант кызараңдады. Сен эмне мени келесоо деп турасыңбы, Шелвин? Мынау жигиттен өз кулагым менен угуп, өз көзүм менен көргөнүмдү айтып жатам. Куурчакты көрүп турасыңар. Колдон тартылган арак күчтүү ичимдик экенин билчүмүн, бирок адамдын акылын алып коеру оюма келбептир. Мени каарып кирди. Уялсаң боло, жогол көзүмө көрүнбөй. Андан соң мас жигитке опурулду. Калак башына калкайган калпак кийип алганын карап кой. Элге журтка кеп болуп. Мыкты деген полиция кызматкерлерин өлгөнчө ичиргениң аз келгенсип, Шелвинди шерменде кылганың менен мени келебай кыла албайсың. Соолуктурчу жайга камап, колуна куурчагын карматып койгула. Шорду жигит кулак тундура кыйкырып алды да эт бетинен кулап, эс учунан танып калды. Лейтенант мындай деди. Шоруң айрылбаган кейбир десе, өзүнүн калпына ишенип алган тура, эсине келгенде кое бергиле. Мага кайрылды. Сен жакшы жигит болбосоң, айдап чыкмакмын, Тим. Өзүңдүн куурчак сөрөйүңдү алып үйүңө жөнө. Сенин ордуңа башка киши күзөткө коем. Соолугу алып эртең кел. Урдум. Мен силерге өз көзүм менен көргөнүмдү гана айтып бердим. Урдум. Барыңарды, дедим кыраан карт-кырык менен күлгөн жигиттерге. Куурчакты алып үйгө бардым. Болгон ишти аялым Мегиге айтып бердим. Ал эмне деди дебейсиңерби? Мен шорду сен ичпей калды го деп сүйүнүп жүрсөм, кебетеңди карачы. Мушташкан куурчактар жөнүндө дөөрүгөнүң аз келгенсип, лейтенантты да мазактапсың. Мынтип жүрсөң, иштен шыпырыласың. Жени болсо институтка жаңы эле өттү. Уктап эс ал. Куурчакты жуңдууларга кошуп ыргытып ийем. Койкам курушуп, ашата сөктүм да куурчакты көтөрүп үйдөн чыгып кеттим. Маккан жолуман чыгып, ага болгонум болгондой саймердендим. Эмнегедир ал мени сизге ээрчитип келди. Лейтенант менен сүйлөшүп берейинби деп сурадым. Ага эмне дей аласыз, деп мени сөздөн кармады. Мас жигиттин айтканы чын. Куурчак жүгүрүп баратканын Шелвин да көрүптүр десеңиз, ал кандай ойдо калат? Сизди да жинди экен деп ойлоп калат. Мени мас эмес экенимди далилдеп берсеңиз, мени госпиталга жиберет. Жок, доктор, мен сизге көптөн көп ыраазымын. Андан көрө жаагыбызды жапкылалы да жолдоштордун шылдыңдаганына көңүл бурбайлы. Мени чындап уксаңыз чоң рахмат. Өзүмдү жакшы сезип калдым. Шелвин ордунан туруп үшкүрүнүп койду. Эмне ойлоп турганыңызды айтып берейинби? Мас жигит экөөбүз айткандардын
чынтөгүнүн биле албай чаташып турасыз, чынбы? Мас жигит жөнүндө эчтеме айта албайм дедим көңүл улап. Сиз жөнүндө болсо мындай болушу да ыктымал. Куурчак таш жолдо мурун эле жаткан болот. Мышык же ит автомобилдин алдынан жүгүрүп өтөт. Алар качып кетет да сиз куурчак жөнүндө түпсүз ойго батып, ал кебимди бөлдү. Жарайт, жетиштүү болду. Оорумдун себебин таап бергениңизге ыраазымын, сэр. Акысына куурчакты калтырып кетейин. Шелвин коштошуп коюп чыгып кетти. Маккан үн чыгарбай күлүп жатты. Куурчакты үстөлгө койдум да заар чачкан суук ыраңына тигилдим. Көөнүм чөгө түштү. Эмнегедир экинчи куурчакты алып чыгып, анын жанына койдум. Эки куурчактын ортосунда табышмактуу түйүндөр бар жипти таштадым. Баятан бери үнсүз карап турган Маккан акырын ышкырып койду. Муну кайдан алдыңыз? Деп жипти көргөзүп. Айтып бердим, ал жана ышкырды. Чөнтөгүндө жип бар экенин кожоюн билген эмес. Жипти ким сала койду экен? Кызыгың түшкүр. Болду мастан кемпирдин эле колунан келди. Качан жана кантип сала койду дейм да. Эмнени айтып жатасың? Бул деген сыйкырчынын шатысы да, деди ал жипти көрсөтүп. Мындай нерсени Мексикада ушинтип аташат. Мастан кемпир ушундай жипти бирөөнүн чөнтөгүнө салып коет да, анын башын айлантып салат. Жипке үңүлө карады да, сыйкырчынын жиби экен деди. Аялдын чачынан жасалган түйүн кайдан жүрүп кожоюндун чөнтөгүндө болуп калат? Жипти көпкө тиктеп турду. Бирок карап көргүсү келбегенин байкап калдым. Колуңа алып жакшылап карап көрбөйсүңбү? Анын жүзүн ары кылсын, деп артка кетенчиктеди. Бул деген сыйкырчы мастандын жиби дебедим беле, доктор. Маккан ырымчылдыгына салып табышмактантканы жаныма батып кетти. Кулак салчы, Маккан, дедим, ачуум келип. Шелвин айткандай сен да мени келебай кылайын деп турасыңбы? Улам эле бир жыландын башын чыгаргандан жадасаң боло. Алгач машинеңде куурчак. Андан соң Шелвин. Эми болсо сыйкырчынын шатысы. Ишти каяка бурмаксың? Дагы кандай оюң бар? Мени жүлжүйө карап бир аз кызарып чыккандай болду. Кожоюн сакайып кетсе эле менин тилегим ишке ашканы. Андан соң аны аз жерден өлтүрүп кое жаздаган кишини табышым керек. Шелвин жөнүндө болсо, эмне сиз ага ишенбейсизби? Жок. Бирок Рикориге ийне сайганда анын жанында ким болгонун өмүрү унутпайм. Бүгүн Шелвинди таап келгениңе дагы таңым бар. Кандай кортундуга келдиңиз? Мас киши жоголуп кеткени бир деп тур. Ал сенин жана жан шеригиң болушу мүмкүн. Экиде Шелвиндин айткандары таш жолдо жаткан куурчак жана зуулдап өтүп бараткан автомобиль ойдон чыгарылган болушу дагы ыктымал. Шофёр экөөң кечээ биздикинде жүргөн кезиңерде куурчак машинеде болгону бештен белгилүү. Дагы бир кортунду, жүрөк өйүткөн оюмду ортого салып токтоп калдым. Кебимди мен жыйынтыктайын, деди ал. Ошонун баарын кылып, кыл жип менен бууган мен экенмин да. Өңү купку болуп, булчуңдары түйүлүп, мага жагып калганыңызга тоо кылыңыз, доктор, деп кебин улады. Кожоюн экөөңөрдүн дос экениңерди да билчүмүн. Баарынан жакшысы жалгыз сиз гана ага жардам бере аласыз. Ушуларды эске алып, кебиңизге көтөрүмдүү болоюн. Маккан айтылбай турган сөз эле. Айтылып кетти, өз эле дегендей, күмөнсүнгөн оюмду айтпасам болбойт эле. Айлаганча, эки жүздүү болуп куйтуланганча бетке басып айткан жакшы да. Менде кандай максат болушу мүмкүн? Рикоринин кастары да, достору да алдуу күчтүү болушкан. Душмандары аны жан адамга билгизбей бир жаңсыл кылып, абройлуу пара алган дарыгерлерден тийиштүү кортунду алсак дешиши мүмкүн. Ошондой дарыгерлердин бири болуп калганыма курсантмын. Ал башын ийкеди. Өңүнө кызыл жүгүрүп калды. Далилим жок, доктор. Суроолоруңузга жарытылуу жооп кайрый албайм. Мага жогору баа бергениңизге аябай ыраазымын. Сиз айтканыңызды жүзөгө ашырыш үчүн ашкан акылдуу болуш зарыл. Саат 3-төн 20 мүнөт 16 секунд өткөндөн кийин душмандардын башына түшкөндөй кылып кыш даярдап койгон акылы жетик кылмышкерлердин кинодон гана көрсөтүшчү эле. Демек, мен же андан ашкан даанышман экенмин да.
Какшыгы чучугума тийсе да ооз ачкан жокмун. Маккан Питерстин куурчагын кармалап көрө баштады. Телефон чалып, Рикоринин ден соолугун сурадым. Маккандын чоочулаган үнүн угуп, ага бурулсам, куурчактын күрмөсүн жакасын көргөздү. Ошол жерин кармалап көрдүм. Чоң чөнөгүнчө окшогон бирдемеге колум урунду, анан сууруп алдым. Узундугу 9 дюймдай келген курч болгон төнөгүч экен. Рикоринин жүрөгүнө сайылган ийне ушул экенин айттырбай эле түшүндүм. Дагы бир акылга сыйбас иш болду, деди Маккан. Балким муну да мен сала койгондурмун. Андай болушу да ыктымал, Маккан. Ал күлүп калды. Жалаңдаган бычактын мизиндей болгон адам таң калтырган ийне экен. Болоттон жасалганы менен металл экенине ишене албадым. Түк ийилбейт. Жогору жагындагы жоонойгон жери төнөгүчтүн башынан көрөкчө канжардын сабагына көбүрөөк окшош экен. Чоңойтуп көрсөткүчтүү айнек менен карасам, дал ошол жерде куурчактын колуна ылайыкталгансып чуңкурайып турат. Куурчактын канжары. Анда кандын тагы бар экен. Такты кийин изилдеп көрөйүн деп куурчакты ары алып койдум. Кандын так экенине шек санабасам да талдап чыгышым керек эле. Бирок ал кандын так болуп чыккан күндө да куурчак колдонгон өлтүрүүчү курал деп кесе айтууга негиз жок. Питерстин куурчагын ыкылас коюп карай баштадым. Бирок эмнеден жасалганын аныктай албай койдум. Биринчи куурчактай болуп, жыгачтан жасалыптыр. Кыязы резина менен момдун кошулмасынан жасалса керек. Куурчактын кийимин чечтим. Анын машинеге тепселенген бөлүктөрү карап эле тургудай. Башында адамдын чачы, көзү көпкөк, Диананын куурчагындай болуп жарашыктуу кийинген, салаңдаган буту зымга байлануу экен. Негизи куурчактын туулгасы бириктирилиптир. Кабинетке кирип хирург бычагын бир нече жөнөкөй бычак жана өгү алып чыктым. Биртке күтө турасызбы, доктор, деди баятан бери менин кыймыл аракетиме назар салып турган Маккан. Куурчакты бөлүк-бөлүк кылып кесейин деп жатасызбы? Баш ийкедим. Колун чөнтөгүнө салып курч мергенчи маки алып чыкты. Кой дегиче болбой куурчактын башын чарт кесип алып кармалап көрө баштады. Куурчактын денесинен зым ыргып кетти. Маккан куурчактын көөдөнүн мен жакка түрттү. Башы тоголонуп барып мастан кемпирдин шатысынын тушуна жетип бизди карап калгандай болду. Көзүнөн кызыл учкун жарк этип, өлүм алдында жаткан Питерстей болуп, ыраң өзгөрүп, бетинен каары чыкты. Жиним кайнап, ачуумду Маккандан чыгардым. Бул эмне кылганың? Сиз менден көрө кожоюнга көбүрөөк пайдалуусуз, деди табыш мактантып. Унчуккан жокмун. Куурчакты кескилеп баштадым. Мен ойлогондой эле туулгасы зымдан жасалыптыр. Бир эле зым жана кайсы бир зат пайдаланылып, кудум эле адам кейпиндеги ийкемдүү куурчак жасалыптыр. Жандуу нерсени кескилеп жаткандай болуп, денем дүркүрөдү. Кесилген башына көз чаптырсам, Маккан үстөлгө бекем таянып алып, куурчактын көзүн шыкалап жатыптыр. Башын үстөлгө тоголотуп жиберсем, ал түйүндүү жиптин жанына барып тоголонду. Бу жолу жип кичинекей жылаандай болуп, куурчактын мойнуна оролду. Маккан үстөлдө жаткан куурчактын көзүнө улам жакындаган сайын анын заары бетине чыкканын даана көрдүм. Маккандын үрөйү учуп, өңү купку болуп чыкты. Маккан деп бир кыйкырып алып, ээктен ары коюп калдым эле, башын өйдө тартып алды. Куурчак мени алая карап, өңү бузулуп кеткенин байкадым. Маккан эсине келди. Бир мүнөтчө мени карап турду да, үстөлдөгү куурчакты башын жерге ыргытып, уулуу жөргөмүшкө окшотуп тебелеп кирди. Башы былчыйып, эки көк көзү жымыңдап, түйүндүү жип гана мойнунда чырмалып жатты. О жараткан! Куурчак мени өзүнө ооп тартты. Маккан колун калтыратып жатып сигаретасын күйгүздү да, жанына турган ширеңкесин ыргытып ийди. Ширеңке куурчактын жанчылган башына тийди. Ошол замат жалын жарк этип, таң калаарлык онтологон үн угулду да, ысык аба бөлмөгө толуп чыкты. Куурчактын башы жаткан жерде күйүктүн гана орду калды. Күйүктүн чок ортосунда куурчактын капкара болуп чүңүрөйгөн көздөрү жатты. Жип орду түбү менен жоголду. Үстөлдө момго окшогон суюктук көлкүлдөп, андан зым скелеттин кабыргасы кайып чыгып турду.
Телефон шыңгырап калды эле, дароо жооп бердим. Ооба, эмне болду? Мистер Рикори, сэр, ал өзүнө келди. Макканга бурулдум. Рикори өзүнө келиптир. Өң алаттан кеткен Маккан мени ийинден алды да андан соң ары чегинди. Мастан кемпирдин шатысын өрттөгөндөн кийин гана ал өзүнө келди. Рикори анын сыйкырынан бошонуп чыкты. Эми сиз экөөбүз сак болушубуз керек. Дарыгер сестра Уолтердин күндөлүгү. Макканды Рикориге ээрчитип бардым. Начальнигине көзмө көз жолуктуруп, анын ак ниеттүүлүгүн текшерейин дедим. Мен айткан акылга сыйбаган окуялар айла амал менен уюштурулуп, ага Маккан дагы катышып калышы мүмкүн эле. Жүрөгүмдүн үшүн алыш үчүн куурчактын башын атайын эле кыя чаап салышы дагы ажеп эмес. Түйүндү жип жөнүндө айтып берип, ийнени тапкан да ошол. Башы жок куурчакты үңүлө карап калганда бирдеме мандем бар. Далилдерди жок кылып, артын тазалаш үчүн куурчакка ширеңке ыргытышы дагы бекеринен эместир. Ошондо да калпчынын жакшылап электеп өлтүрүшү зарыл. Барды карамишти камырдан кыл суургандай кылып бүтүрө салгандай Маккан мыкты актер же колдон суурулган шылуун болушу дагы акылга сыйбайт. Бирок ал андай иштерди уюштурууга уста кишинин айтканын жүзөгө ашырышы дагы ыктымал. Ошондой эле болуп калса экен. Атаганат деп турдум ичимден. Мен ойлогондой болду. Рикори эсине келип, кадимкисиндей болуп калыптыр. Бирок тулку бою жансырап, кол уту кыймылдай элек экен. Сүйлөөгө алы келбесе да, Маккан экөөбүзгө жылмайып карап турду. Угат бекен деп калды Маккан. Менимче угат, бирок угаар укпасын бизге айта албайт да. Маккан керебеттин жанына жүйрүтө басып отуруп, Рикоринин колун кармап мындай деди. Баары жайында кожоюн. Бакибиз иштеп жатабыз. Маккан күнөөлүү болсо мынтип айтпайт эле, бирок Рикори сүйлөй албайт да. Рикориге кайрылдым. Буюрса жакшы болуп калдыңыз. Катуу жыгылдыңыз. Ооруңуздун себебин аныктап койдум. 1-2 күндө басып каласыз деген ишеничтемин. Абы кер чегип толкунданбаңыз, сабырдуу болуңуз. Мен берген дарыларды ичип алып, уктап калсаңыз эс аласыз. Ага уктатуучу дары берсем, дароо уйкуга кирди. Демек, ал мени уккан экен. Макканды ээрчитип кабинетиме кирдим да терең ойго баттым. Рикори канчага дейре шал болуп жатарын эч ким билбейт. Бир нече айга чейин кыймылдабай жата бериши мүмкүн. Ага чейин бир топ нерсенин башын ачып алышым керек. Биринчиден, Рикори куурчак алган жерди жакшылап бакылоо. Экинчиден, Маккан айткан 2 аял жөнүндө көбүрөөк маалымат топтоо. Үчүнчүдөн, Рикори эмне үчүн ошол жерге барганын тактоо. Азырынча куурчак дүкөн тууралуу Маккандын айткандарына ишене турайын деген ойго келдим. Бирок өз оюмду ага билдиргим келген жок. Маккан, кечээ экөөбүз макулдашкандай куурчак дүкөндү күзөткөн жоксуңбу? Ананчы, ал жерден чымын учуп чыга албайт. Жигиттер түн ортосунда бир кварталды курчоп алышты. Терезелери караңгы экен. Түнкү саат 2-лерде ач арбактай болгон кыз дүкөндүн артындагы үйгө кирээр замат жарыкты өчүрүштү. Эртең менен кыз дүкөн ачты. Көп өтпөй жез кемпир келди. Азыр алар көзөмөлдө. Алар жөнүндө бирдеме биле алдыңбы? Мастан кемпирдин аты Менделип экен. Кыз анын жээни дешет. Бул жерге келгендерине 8 ай болуптур. Кайдан келгенин эч ким билбейт. Бай турушат. Жээни гана кээде базарга барган болбосо, мастан кемпир үйүнөн чыкпайт. Кошуна колоңдор менен катышышпайт. Мастан кемпирдин бир топ оокаттуу кардарлары бар. Алар 2 түрдүү куурчак жасашат. Бири жөнөкөй эле куурчак, экинчиси атайлап жасалган куурчак. Аны кемпир гана жасай алат. Кошуналары аларды жакшы көрүшөт. Айрым адамдардын айтымында наркотик сатат имиш. Азырынча ушул. Атайын куурчактар оокаттуу адамдар. Бейли же банкир маршалдай болгон эмелерби? Жөнөкөй куурчактар акробат же кышкыноочу адамдарга арналабы? Ал куурчактар да атайлап жасалганын Маккан билбей калышы мүмкүн. Дүкөндүн артында 2 же 3 бөлмө бар экен. Ал кебин улады. Экинчи кабатта кампага окшош чоң бөлмө бар. Имарат турушу менен аларга карайт. Мастан кемпир менен кыз дүкөндүн артындагы бөлмөлөрдө жашашат. Жакшы кабарыңар бар экен, деп мактап койдум.
Маккан, куурчакты кимдир бирөөгө окшоштура алган жоксуңбу? Ал мени жүлжүйүп карады. А дегенде сиз айтып бериңиз, деди, кыртышы сүйбөй. Болуптур. Менимче ал Питерске окшоштой көрүндү. Окшоштой эме эле оп-окшош, деп кыйкырып жиберди. Андай болсо эмне үчүн мага айткан жоксуң? Эмне үчүн, дедим күнөмсүрөп. Ушуну укмакмын, деп кызаңдап барып өзүн кармады. Куурчак Питерске куюп койгондой окшош экенин байкаганыңызды сезгем. Бирок сиз мага анча ишене бербегениңизден дагы бир балени башыма үйүп албайын деп. Куурчак жасаган киши Питерсти жакшы билиши керек. Куурчакты сүрөтчүнү туурап, оюнчугун Питерстин 5 бейнесине окшоштуруп жасашы мүмкүн. Эмне үчүн антекен? Эмне үчүн Питерс өз элесин куурчакка окшоштургусу келди экен? Мастан кемпир менен 1 саатча чогуу болсом, сизге баарын айтып бергендей болом, деди кабагын салып. Жок, деп башымды чайкадым. Рикори тилге келмейин андай ишке барчу болбо. А балким башка бир айла табарбыз. Рикори ал дүкөнгө эмне себеп менен барганын билем. Бирок дүкөнгө эмне үчүн кызыгып калганын билбейм. Питерстин карындашынан кандайдыр бир маалымат алыш ыктымал. Сен аны жакшы тааныйсыңбы? Рикориге эмне дегенин айттыра аласыңбы? Кандай болгон күндө да Рикоринин ооруп калганын ага билдирбеш керек. Билгендериңизди менден жашырбаңыз. Молли эстүү киши. Жарайт, мисс Дронилинин өлүмү жөнүндө Рикори сага айтып бергендир, дедим. Менимче анын өлүмү менен Питерстин өлүмүнүн ортосунда кандайдыр бир байланыш бар. Экөө тең Моллини жакшы көрүшчү экен. Дронилинин өлүмү дагы Питерстикиндей болду. Экөөнүн өлүмү таң каларлык өлүм болду дегени турасызбы, деди шыбырай сүйлөп. Ооба, экөө тең бир жерден жугуштуу ооруга чалдыгып келсе керек деген ойдобуз. Рикоринин ою боюнча Молли ал жерди билиши керек эле. А балким атайлап жуктурушу дагы ыктымал. Молли аны Мендлипке жибергени айдан ачык. Агасы өлгөнүн Моллиге Рикори айтпаганын билем. Эгер ал уга элек болсо, сен деле айтпай кое тур. Сиз көп нерсени билет турбайсызбы, доктор? Ал кетмек болуп ордунан турду. Укканымды жаап жашырган жокмун, дедим. Ошондойбу? Болсо болор, деди кыртышы сүйбөй. Эмнеси болсо да Рикори Моллиге эмне дегенин чукул арада эле тактайм. Эгер айткан болсо, кеңге сири маектешебиз. Айтпаган болсо болуптур. Мен сизге телефон чалам. Жакшы калыңыз. Ал чыгып кетти. Күйүп калган куурчакка бардым. Үстөлдөгү чөөтчү адамдын денесин элестетип катып калыптыр. Зым кабыргалары каркайтып. Окшуп ийгим келип турса да, изилдеш үчүн күйгөн затты чукулап жатсам, Брайл келип калды. Рикоринин ден соолугу жакшырып калганын саймердеп жатып, ага бурулсам өңү бузулуп ойго батып калыптыр. Сөзүмдү токтотуп, эмне болуп кетти, дедим. Бүгүн Гарриетти ойлоп жатып ойгондум, деди ал. 491 деген сандар тамга экени ырас болсо, Диана деген сөздүн башка ариф эмей эле күндөлүк дегенин билдирерин билдим. Дароо Робинске жетип бардым. Квартирасын тинтип, Гарриеттин күндөлүгүн таптым. Мен окуп чыктым, деди ал. Мага кызыл дептер берип жатып. Дептердин ушул окуяга тиешелүү жерлери бар жерлерин көчүрүп алдым. 3 ноябрь. Бүгүн бир көкөйгө калгыс окуяга дуушар болдум. Аквариумдан жаңы балыктарды көрөйүн деп Беттери паркына бардым. Андан кийин Дианага бирдеме сатып алайын деп таң каларлык дүкөнгө туш болдум. Терезеде татынакай куурчактар, алардын кийим-кечектери турат. Терезенин сыртынан шыкааладым. Дүкөндөгү ачки сондой болгон кыз мага аркасын салып турду. Бозомдук чачын төбөсүнө түйүп алыптыр. Бирдемеден чоочулагансып, алайган көздөрүн ирмелейт. Таң каларлык кыз экөөбүз бир мүнөтчө бири-бирибизге тиктешип турдук. Ал башын чайкап, колу менен кет дегендей белги берди. Таң калганым, көргөн көзүмө ишенген жокмун. Дүкөнгө кирсемби деп туруп саатымды карасам, госпиталга кечигип калчудаймын. Дүкөнгө кайрадан көз жибердим. Ички бөлмөнүн каалгасы жай гана ачылгандай болду. Кыздын айланасы куургандай болуп колун жаңсалады. Эмне болгонуна ичимден таң калып, басып кеттим. Келери кечке ошол окуя эсимден кетпей койду. Татынакай куурчактарды сатып албаганыма өкүнүп, өзүмдү өзүм жемеледим.
5 ноябрь. Бүгүн баягы дүкөнгө кайра бардым. Мурда күнкү табышмактуу кыздын сырын билмек болуп, түз эле дүкөнгө кирдим. Келесоо чалыш кыз мени көрө салып коркуп кетти. Жакындап барсам, "О, сизди кет дебедим беле, эмне үчүн кайра келдиңиз?" деди. "Сиздей да дүкөнчү болобу? Куурчактарын саткысы келбеген" деп күлдүм. Кулагыма шыбырап былдырап кирди. "Кеч болуп калды, эми кете албай калдыңыз. Бирок андан үмүт үзүңүз." Күтүлбөгөн жерден үнүн катуулатты. "Эмне сатып аласыз? Куурчактардын эң сонундары бизде." Азыр эле шыбырай сүйлөгөн кыз кыйкырып киргенине таң калдым. Аңгыча мурда күнкү көргөн каалга ачылып бир аял чыга келди да мени карап калды. Мен да аны бир топко дейре тиктеп турдум. Бою 1,80 сантиметрден кем эмес, эңзердей болгон аял экен. Жазы жаактуу, сербейген муруту бар, олоң чачтуу, алайган көз аял экен. Ач арбактай кыздын жанына дөөдөй болуп, аябагандай жигердүү көрүнөт. Ага көзүм чагылышканда денем дүркүрөп кетти. Кыялымда аны менен кыйым айтыштым. "Көзүң аябагандай чоң экен, чоң эне. Сени жакшы көрүп турайын дегем, кымбаттуум. Тишиң аябагандай чоң экен, чоң эне. Сени батыраак жейин дегем, кымбаттуум." Анын тиштери чын эле чоң, курч жана сапсары экен. Келесоо кишиче "Малжан аманбы?" дедим. Ал күлүмсүрөп колумду кармап койду эле, тулку боюм кайрадан дүркүрөдү. Колу укмуштуудай сулуу экен. Эл Греко менен Боттичеллинин колдорундай болуп, бармактары аппак, аябай таң калдым. Эңзердей адамга шадылуу сулуу колдун, балбылдап турган көздүн кереги эмне эле? "Сиз кооз нерсени жакшы көрөсүзбү?" деп сурап калды жылмайып. Үнү жылаа жундуу угулат, кулактын курчун кандырат. Баш ийкедим. "Анда оюнчуктарды сизге көрсөтүп берейин, кымбаттуум. Кириңиз" деди. Кызды карап койгон да жок. Артынан ээрчип бастым. Босогоо жете берип артыма бурулсам, "Унутпаңыз" деди арткы кыз үнүн калтыратып. Бөлмөгө кирдик. Мен аны келемине келтирип сүрөттөп бере албайм, бирок сөз менен айтсам, ал дүкөнчү аялдын көзүндөгүдөй, колундай, үнүндөй болгон керемет экен. Бөлмөгө киргенде Нью-Йоркто кала берсин, Америкада эмей эле башка бир жайда жүргөндөй болуп кеттим. Жер баспай эле оолоп жүргөнсүдүм. Бөлмөдөн башка жерде турмуш жоктой сезилип калды. Коркуп кеттим. Дүкөн кеңейип кеткенсиди. Бөлмөдөгү мээлүүн, жанга жагымдуу күүгүм жарыктын эсебинен ушинтип жатат го деп ойлоп койдум. Панелдин кооз шыбы гүлгүн кездеме менен капталган. Бөлмөнүн бир жагы дубалы эски каралжын панель менен жабылыптыр. Асты ачык меш күйүп, бөлмө жылуу экен. Чатырап күйгөн жыгачтын отунан кабы кадырганын жыты мурунду өрөйт. Үй эмеректери дагы таң калтыргандай кооз гүлдүү килемдер керегеде илинип турат. Бөлмөдө дагы кандай буюмдар бар экени жадымда калбаганы кызык. Кыскасы, бөлмө көз жоосун алган, адаттан тыш сулуулукка бөлөнүп турган гана эсте калыптыр. Чоң үстөл, тегерек чоң күзгү турат. Күзгүнү эстегенде азыр да жанымды коерго жер таппай кетем. Сурабаса деле өзүм тууралуу Диана жөнүндө ал кооз буюмдарды жакшы көрөрүн айтып кирсем болобу? Ал угуп болуп кулак кандырган жылаажын үнү менен мындай деди: "Сизге кооз буюм таап берем, кымбаттуум." Шкафтан эң эле кооз курчакты алып чыкты. Андай оюнчукту башыма жүн чыкканы көргөн эмесмин. Диана так секирип сүйүнөрүн эстеп, кубанычым койнума батпай кетти. Өтө кооз кийинген, кичинекей куурчак азыр эле басып кетчүдөй болуп жасалыптыр. "Жээниңе жагар бекен?" деп аял сурап калды. "Мен кымбат буюмду сатып алууга чамам келбейт, кембагал кишимин" дедим. "Мен кембагал эмесмин. Куурчактын кийим кечегин тигип бүтөөр менен мен сизге белек кылам" деп аял күлүмсүрөп койду. Аялдын оор кебине тергип калбай, "Сиз аябагандай бай болушуңуз керек. Үйүңүз кымбат буюмдарга толуп чыгыптыр. Куурчак дүкөндө эмне кылат эле деп башым катты" деп жибердим. Ал күлүп калды да мындай деди: "Өзүңө окшогон сүйкүмдүү адамдар менен жолугуп туруш үчүн гана дүкөн кармап турам." Ошол замат күзгү куула баштагандай болду. Мөлтүр кашка суу куюлган чоң шаарды элестеткен тегерек күзгүгө арбалып карап эле калыпмын.
рамасы оймо чиймеленген күрөң жыгачтан жасалган кооз рама күзгүгө чагылышып, токойлуу көлдүн жээгиндеги өсүмдүктөрдөй болуп, анда-санда жайкалып коет. Күзгүнү көргүм келип кетти. Басып бардым. Бөлмө турушу менен күзгүгө чагылып, кудум ушундай бөлмөнү терезеден карап тургандай болуп кеттим. Капысынан күзгүнү толкун басып күүгүмдөн чыкты. Бирок менин чагылышкан сүрөтүм таптаана көрүнүп турду. Мен күзгүдөн көзүмдү алганым жок. Эмнегедир кичирейгенден кичирейип куурчактай эле болуп калдым. Күзгүгө бетимди жакындатсам, тырмактай өң артымдан мага жакындады. Башымды чайкап жылмайып койсом, күзгүдөгү кичинекей элесим да мени туурап ырсайды. Коркуп кетип, көзүмдү жумдум. Бир саамдан кийин көзүмдү ачсам, баары тең мурунку калыбына келиптир. Саатымды карап күзгүнүн жанында көп убакыт болгонумду сездим. Жүрөгүм опкоолжуп кетип калайын деп ордуман турдум. Эртең келип кетиңиз, кымбаттуум. Сизге куурчак даярдап коем, деди аял. Ыраазычылыгымды билдирип, сөзсүз келем дедим. Мени дүкөндүн эшигине дейре узатып келди. Жанынан өтүп баратсам, кыз мени карап да койгон жок. Аялдын аты Мырзайым Менделип экен. Мен ага бүгүн да эртең да деги эле барайын деген оюм жок, көрөйүн деген көзүм жок. Аны көргүм эле келип турат, бирок корком. Күзгүнүн жанында турган кезимди эстесем эле жаным көзүмө көрүнгөндөй болот. Күзгүдөн бөлмөнүн майда чүйдөсүнө чейин көрүнүп турса да, ал аял көрүнгөн жок. Эмне үчүн? Терезеси жок, шам жандырбаса да, бөлмө жапжарык болуп турганына кантип түшүнсө болот? Кызчы? Эмнеси болсо да, Дианага куурчак сатып берсем сонун болор эле. 7-ноябрь. Мырзайым Менделипке барайын деген сөзүмдүн өтөөсүнө чыга албай эсим эки болду. Түндө коркунучтуу түш көрүп чыктым. Түшүмдү ошол бөлмөдө эмей эле күзгүнүн ичинде жүргөнсүдүм. Куурчактай болуп кодоюп калыптырмын. Коркуп кетип көпөлөк окшоп айнекке урундум. Андан соң мага сунулган сулуу эки ак колду көрдүм. Алар күзгүнү ачып мени кармап алышты. Мен болсо ары бери урунуп, кутулуп чыгууга дал бастадым. Чоочуп ойгонсом, жүрөгүм лакылдап калыптыр. Уктап жатып ыйладың бир нече жолу. Жок, жок, калбаймын. Мен калбаймын деп кыйкырдың, деди Диана. Ал мени жаздыгы менен койгулап жатып, араң ойготуптур. Бүгүн госпиталдан саат 4-тө чыгып, түз эле үйгө жөнөдүм. Эмнегедир эле бир маалда метродон Баулинг Гранка барчу поезди күтүп калыптырмын. Беттери паркына бармак болчумун. Унут жагым кармап, Мырзайым Менделиптикине жөнөгөнү калыпмын. Жаным көзүмө көрүнүп, көчөгө атып чыктым. Ар жолу 7 өлчөп бир кесип, акылга салып иш кылсам да, бул жолу ойго келбес жорук баштаганымды сезип, мистер Брейлге нервимди көрсөтөйүн деп ойлодум. Мырзайым Менделипке барсам деле болот да. Жакшы аял экен, мени жактырып калды окшойт. Татынакай куурчагын камдап отурган кишиге барбай койсом, эси жок неме ойлоп калбадыбы? Куурчак Дианага аябай жакмак. Күзгүнүн жанында турганымды эстегенимде өзүмдү ажайып өлкөдө жүргөндөй Алисадай сезип кетем. Кээде күзгүдөн ойго келбес нерселерди көрүүгө болот. Күндүн ысыгында жана бөлмөнүн жытынан башым айланып кетти окшойт. Мырзайым Менделип кантип эле күзгүдөн көрүнбөй калсын деп, эки көзүмө өзүмдүн элесим тигилип, аны байкабай калсам керек. Жезкемпирден корккон жаш баладай болуп болбосом экен. Жанагы кыз болбогондо эле. Дегиникиси анын дени карды соо эмес. Баргым келип эле туруп алды. А эмне үчүн барбай коюшум керек? 10-ноябрь. Барганым жакшы эле болуптур. Мырзайым Менделип теңдешсиз аял. Албетте, мында мен билген бир нерсе болушу мүмкүн. Анткени ал мен тааныган адамдардын бирине да окшобойт. Анын бөлмөсүнө кирсең, башка дүйнөгө келгендей болуп каласың. Андан чыкканда сыйкырдуу ак сарайдан чыгып, кызыксыз дүйнөгө келип, көр оокат менен алпурушуп калгандай сезесиң өзүңдү. Кечээ госпиталдан түз эле аныкына бармак болдум. Ошондой чечимге келерим менен мойнуман оор жүктү алып салгандай болуп, жеңилдей түштүм. Мурдага караганда көңүлүм чак болуп, өзүмдү бактылуу сезип калдым. Дүкөнгө баш баксам, ак кыз, анын аты Леона, мени ыйламсырап карады.
сизди куткарып калайын деген ак ниетимди унутпаңыз, деп шыбырады. Эмнегедир анын сөзүнө боорум эзилгенче күлдүм. Мырзайым мендилип эшикти ачып, аны бакырайган көзү менен көрүп, жылаажын үнү менен укканда телегейим тегиз боло түштү. Ажайып бөлмө дагы ага кошулуп мени куттуктагандай болду. Бөлмө да, мендилип да бир бөлүгү анын колу, көзү, үнү болгонсуп кетти. Эмне үчүн көпкө чейин келбей жүрдүңүз деп тактабай эле куурчакты алып келди. Куурчак мурункудан да кооз экен. Бирок мырзайым мендилип дагы бир аз жери калды дегенинен улам экөөбүз бир топко дейре сүйлөшүп отурдук. Сизден куурчак жасасам болот эле, деди ал бир маалда. Куурчакты мага окшоштурайын дегени го деп ойлодум. Албетте куурчакты менден жасаңыз, Мендилип мырзайым. Баса анын улуту ким болду экен? Дедим күлкүгө чаптырып. Ал дагы мени коштой күлүп, көзү бажырайып, күмүңдөп чыкты. Биртике момап келип менин башыма чаптай баштады. Сулуу барым. Анын колун арбалып уйкум ыстады. Ардактуум, сиз чечинсеңиз тулку боюңузга чаптайт элем. Таарынбаңыз, мен кемпирмин да, деп калды Мендилип. Жарайт, дедим уйку сонун арасында. Кичинекей ооруканага чыгып, анын ийкемдүү ак колдору момдон мага окшоп куурчакты жасап жатканына суктанып карап турдум. Уйкум кыстап жыгылып кете тургандай абалда турсам да, куурчак мага союп каптап койгондой окшош экенин билип, ичим жылып турду. Көзүм илинип кетиптир. Мырзайым Мендилип мени кийиндирип, төшөккө жаткызып койгонун да билбей калыптырмын. Көзүмдү ачсам, Мендилип колумду укалап отуруптур. Чарчатып койдум окшойт, каралдым. Эс алып жата туруңуз. Кеткиңиз келсе шашылыңыз, кеч болуп калды, деди. Саатымды карасам, канча болгонун ажырата албасам да өтө кеч болуп калганын сездим. Мырзайым Мендилип колу менен көзүмдү баса койду эле, уйкум умачтай ачылды. Эртең куурчакты алып кетиңиз, деди. Аз да болсо акыңызды төлөп берейин десем, көнбөй койду. Өзүңүздөн куурчак жасатканыңыз эле жетишет. Экөөбүз тең күлүп калдык да сыртка чыктым. Куп-куу болгон кыз дүкөндө бирдемелер менен алек болуп жатыптыр. Жакшы калыңыз десем, укпамыш болуп, жооп кайтарган жок. 11 ноябрь. Диана куурчакты колунан түшүрбөй аябай сүйүндү. Мендилипке барганым дурус эле болгон экен деп калдым. Диананы кубанычына чек жок. Куурчакты жанындай көрөт. Мырзайым Мендилип менин куурчагымды бүгүн түшкө чейин бүтүрүп берсе деп, мурункудай эле үстөлгө чыгып туруп бердим. Ал даанышман инсан экен. Дүкөндү башына урабы деп ойлодум. Кааласа жаандан чыккан безиччи болуп алмак. Куурчак мага куюп койгондой окшош болду. Бир тутум чачымды сурады эле, дароо бердим. Азыр жасачу куурчак сизге белекке берчү куурчактын кеби болот. Мен сизге мындан жакшы дагы чоң куурчак жасап берем, деди. Мында мыкты болушу мүмкүн эмес го десем, чоңурагы бышык материалдан жасалат, деди. Диананы эртерээк кубантайын деп куурчакты алып үйгө жөнөдүм. Дүкөндөн чыгып баратып, Леона менен сүйлөшө калдым. Ал мага кайдыгер баш ийке тим болду. Мырзайым менен жакындашып кеткенимди көрө албайт окшойсуңбу? 13 ноябрь. Мистер Питерс 10 ноябрь күнү эртең менен кайтыш болгондон кийин күндөлүгүмө биринчи ирет жаздым. Диананын куурчагы жөнүндө жазып бүткөндөн кийин госпиталга түнкү дежур болууга чакырышты. Барбай койсом болмок экен деп эмгиче өкүнөм. Каргашалы ошол түн жөнүндө жазгым да, ойлогум да келбейт. Эртең менен үйгө келип, Питерстин элесин эсимден чыгара албай, аябай кыжаалат болдум. Оорулуулардын кыйналып өлгөнүн көрө берип, көнүп калгандай эле болгом. Көрсө таптакыр андай эмес экен. Мырзайым Мендилип гана көңүлүмдү көтөрөт го деген ой менен келип, күндүзү саат 2 ченде аныкына жөнөдүм. Мырзайым менен Леона дүкөндө экен. Таң атпай келдим. Таң атпай келгенимди көрүп, Мендилип мырзайым таң калгандай болду. Эмнегедир анча кубанган жок. А балким мага окшогондой туюлдубу, ким билсин. Анын керемет бөлмөсүнө киргенде баары эсимен чыгып кетти. Мырзайым үстөлгө отургузуп алып, зымдан бирдеме жасап жатыптыр. Мени алысыраак отургузуп койгондуктан эмне менен алек болуп жатканын көрө алган жокмун. Чарчап калыптырсың, каралдым.
Мен бүтүрө койгончо эс ала туруңуз. Эриксеңиз алдыга 2 китепти окуй туруңуз деп бир китепти көргөздү. Орто кылымда карыя кечилдер жазган китепке окшош экен. Адам таң каларлык бак дарактар тартылыптыр. Кишилер көрүнбөсө да бакка жашынып алып бирөөлөр аңдып тургансыйт. Далда отурган кишилерди көрөйүн деп сүрөттөрдү далайга дере карап турдум. Бир маалда мырзайым чыкты. Китепти алып анын жанына барсам, мына куурчакты чеберчилик менен сизден жасадым. Өзүңүз дагы баа бериңиз деп үстөлдө жаткан буюмду көрсөттү. Карап көрсөм кичинекей баланын селөкөтү экен. Көз алдыма Питерстин өңү түсү тартылды. Эсим чыгып кыйкырып кирдим да колумду ала койдум. Китеп колуман түшүп, зым скелетке тийди. Катуу дабыш чыгып, скелет секирип кетти. Эсиме келип, зымдын учу китептин мукабасына тийип өткөнүн көрдүм. Мырзайым мендилип аябай ачууланды. Менин колумду оортуп кармап буркан шаркан түштү да эмне үчүн колумду силкип жиберди. Азыр анын кылыгын айыптабайм, бирок ошол учурда мен аябай эле коркком. Кыязы атайлап жасады деди окшойт. Калтырап турганымды көрүп аяп кетти белем, үнү жайдары чыкты. Ал денемде тышсызданып турасызбы, кымбаттуум? Жашырбаңыз, балким менин жардамым тийип калар. Мени диванга жаткызып, чачымды жана бешенемди сылап кирди. Мурун госпиталда жаткандар жөнүндө бир жолу ооз ачпасам да, бул жолу жөндөн жөн эле Менделипке Питерс жөнүндө Саймерден деп кирдим. Аны госпиталга ким алып келди деп сурады эле. Рикори дедим. Каракчы болсо керек эле деп кошумчалап койду. Мырзайымдын колунан жаным жаялып, уйкум келип турса да, доктор Лауэлдей мыкты доктор жок экендигин, Б аттуу докторду сүйүп калганымды оозум тынбай бежиредим. Кийин бекер эле айтыптырмын деп кейип калдым. Дегеникиси мен сөзмөр деле эмесмин. Бирок мырзайым Менделипке чечилип, ичимдеги сырымды төгүп бердим. Эмне деп жатканымды эсеп берүүгө чамам келбей, башымды көтөрсөм, ал менин кебимди кунт коюп угуп отуруптур. Акыл токтото албадым. Кебимдин акырына чыкканда уктап ал. Каалаган убагында ойготуп коем, деди. Саат 4кө кетишим керек дедим. Дароо уйкуга кирип, бир маалда ойгонсом, кадимкидей эле эс алып калыптырмын. Ордуман турсам, тепкеде скелет жана китеп үстөлдө жатыптыр. Кечирим сурадым. Китеп турганда колдун кереги канча, кымбаттуум? Зым сизди майып кылып коймок, деди. Форма кийимиңизди ала келиңиз, куурчакка дал ошондой кийим тигип берейин деп өтүндү. 14 ноябрь. Мырзайым Менделипти эзели көргүм жок. Аныкына барсам, бутум да күймөк эмес. Аны жек көрүп калганымды айтууга сөз жетпейт да, жазууга кагаз жетпейт. Кийим кечегимди бүгүн таң атпай жеткизип бердим. Куурчактын кийимин арыдан бери бүтүрдү. Көңүлү көтөрүлүп, ырдап да жиберди. Кайсы тилде ырдап жатасыз деп сурасам, күлүп калды да, менин китебимде тартылган сүрөттөрдөн сизди карап турган элдин тилинде, кымбаттуум, десе болобу? Токойдун ичинде жашынып турган адамдар тууралуу эмне ойлогонумду кайдан билип калды экен, кызыгың түшкүр. Аялды да, ал жашаган үйдү да көргүм жок. Чай кайнатып, 2 чыныга куюп келди. Мага чай сунуп жатып, чыканагы чайнекке тийип кетти эле, кайнак суу оң бутума жаба берди. Жаным көзүмө көрүнүп, бутум катуу ооруп чыкты. Менин туфилимди, байпагымды чечип алып, өзүнүн дары майы менен сыйпады да, кабатыр болбо, бутуң бат эле айыгып кетет, деди. Бутумдун оорусу тып басылды. Үйгө келип көргөн көзүмө ишенген жокмун. Күйгүзүп алдым деп бутумду көргөзсөм, Джоб ишенбей койду. Мырзайым Менделип болсо бутума ысык суу төгүп алганыма аябай эле кейигенсиди. Адатынча эшикке чейин узатып келди. Дүкөндөн чыгып баратсам, Леона эшиктин жанында туруптур. Бутумдагы таңууну карап калды эле, кайнак суу төгүлүп, мырзайым Менделип күйгөн жеримди таңып берди, дедим. Көңүл улап, айыгып калар деп койгонго да жараган жок. Кош болуңуз, дедим, кыртышым сүйбөй. Көзү жашылданып, башын чайкады да, жакшы барыңыз, деди. Каалганы жаап жатып, жаакылдый жашагып жатканын көрүп калдым. Ал эмнеси? Мырзайым Менделипке экинчи жолукпайын деген чечимге келдим.
15 ноябрь. Бутум айыкты. Мырзайым Менделипке барсам деген оюм да жок. Экинчи такыр барбайм. Дианага берген куурчагымдагы быр-чыр кылгым келди. Бирок баланын көңүлүн калтырбайын деп тим болдум. 20 ноябрь. Дагы эле аны көрөйүн деген көзүм жок. Бара-бара унута баштадым. Диананын куурчагын эстей калам. Сүйүнүчүм койнума батпай, жер тепкилеп, бийлеп, жер жаңырта ырдап жибергим келет. Өмүр бою аны көрбөй өтсөм, кандай сонун болор эле. Бирок эмне үчүн аны жек көрүп, көргүм келбей калганын өзүмө дагы түшүнбөйм. Дарыгер сестра Уолтерстин күндөлүгү ушуну менен тамам болот. Ал 25 ноябрь күнү эртең менен каза болду.